Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Эфирде Спорт Плюс долбоору. Бүгүнкү чыгарылышта сиздерди Кыргыз премьер-лигасынын 12-турунун алкагында өткөн беттештердин жыйынтыктары менен тааныштырабыз. 12-тур голдорго бай болуп, турнирлик тизмеде өзгөрүүлөр орун алды. Оюндардын дээрлик көпчүлүгү кооз голдор жана кайталангыс эмоциялар менен коштолуп, кыргыз футболунун жаңы сезону күчүнө кирүүдө. Андыктан беттештер тууралуу кенен сөз кылалы. Азия Гол Бишкек Сити. 12-турдун беттештери Азия Гол Бишкек Сити оюну менен башталды. Эки команда тең бул оюнга акыркы орундун ээлери катары чыгышкан. Азия Гол 5 упай менен 14-орунда, ал эми Бишкек Сити 7 упай менен 13-орунда. Андыктан бул жуптун жеңүүчүсү премьер-лиганын акыркы орундан арылмак. Ошондуктан бул оюн катуу тиреш тартуулады. Беттеш башталары менен эки команда тең активдүү ойной баштады. Оюндун жүрүшү менен командалар көп кооптуу абал жаратканы менен эки тарап тең гол жарата албай жатты. Бул беттештин тагдыры оюндун аягында чечилди. 88-мүнөттө алмашууга чыккан Атай Жолдошбеков өзү каршылаштардын айып аянтчасына кирип барып, жакынкы бурчка сокку узатып, өз командасын алдыга чыгарды. Кошумча берилген убакытта Бишкек Сити аракет кылганы менен эсепти өзгөртө албады. Оюндун жыйынтыгы 1-0. Азия Гол экинчи беттеш катары менен жеңишке жетип жатат. Ошондой эле Бишкек Сити менен Азия Гол орун алмашты. Эми акыркы орунда Бишкек Сити жайгашты. Талант өзгөн. Достук стадионунда 12-турдун алкагында Талант өз талаасында өзгөн командасын кабыл алды. Бул оюндагы турнирлик жадыбалда жанаша келе жаткан командалардын оюну болду. Себеби 11-турдан кийин Талант 10-орунда болчу, ал эми өзгөн 9-орунда. Андыктан бул беттештин жеңүүчүсү автоматтык түрдө көтөрүлмөк. Абалды жакшы түшүнгөн командалар бул жолугушууда күчтүү атаандаштыкты тартуулады. Беттеш абдан агрессивдүү манерада жүрүп жатты. Топко көбүрөөк тала ээлери кылып жатты. Биринчи таймдын 37-мүнөтүндө Талант бурчтан чыгарып берүүдө комбинация уюштуруп, Тамай соккусу менен Жазыбай Абдукаимов эсеп санын ачты. Гол өткөзгөн соң өзгөн дароо чабуулга чыгып гол киргизгенге аракет кылды. Бирок оюндун эсеби беттештин аягына чейин өзгөргөн жок. Ошентип беттештин жыйынтыгы 1-0. Талант минималдуу эсеп менен өзгөндү жеңип алды. Нефчи Мурас Юнайтед. 12-турдун кийинки беттешинде Кочкор Ата стадионунда Нефчи өз талаасында Мурас Юнайтедти кабыл алды. Бул оюн кризистик абалдагы Нефчиге жана лиганын лидери Мураска бирдей маанилүү болчу. Ошондуктан бул оюн принципиалдуу мүнөздөгү беттеш болчу. Алгачкы мүнөттөрдөн баштап мунайчылар үстүндүк кылып жатты. Чабуулдун артынан чабуул уюштуруп, Нефчи өз максатына жетти. 8-мүнөттө оң канаттан пас чыгарылып берилип, Элдер Молдожунусов Тамай соккусу менен эсеп санын ачты. Мурас бир топ аракеттерди көрдү, бирок эсеп санын өзгөртө албай жатты. Оюндун аягында 81-мүнөттө Атай Жумашев оң канаттан пас чыгарып берип, Чабил Гомес так соккусу менен эсеп санын теңеди. Өзүнө ишене түшкөн Мурас 2 мүнөттөн кийин 83-мүнөттө контр чабуулда Дмитрий Нагиев гол жаратты. Ошентип бул беттеште Мурас камбэк жаратты. Оюндун жыйынтыгы 1-2. Мурас лидерликти сактап калууда. Абдыш Ата Кыргыз алтын. Кант шаарында Абдыш Ата өз талаасында кара балталык Кыргыз алтынды кабыл алды. Бул оюн Абдыш Ата үчүн лидерликке жакынданганга жакшы мүмкүнчүлүк болчу, бирок сырачылар максатына жете албады. 90 мүнөт бою катуу оюн жүргөнү менен эки тарап тең гол киргизе албады. Бул жыйынтык эки команданын башкы маштыруучулары алмашканы болушу мүмкүн. Александр Бильтинов Кыргыз алтынга келген, ал эми Куршет Лутфуллаев Абдыш Атага. Эки адиске тең бул беттеш алгачкы оюн болчу. Беттештин жыйынтыгы 0-0. Алга Барс. 12-турдун Алга Барс беттеши өзгөчө окуя менен коштолду. Бул оюн Алганын жаңы стадионунун ачылышы менен өттү. Ошондуктан бишкектик команда өз үйүндө жакшы жыйынтык көрсөтүш керек эле. Оюндун башталышы Барстын оюнчуларынын көзөмөлүндө өтүп жатты. Алга контр чабуулга чыгып жатты, бирок ийгилик жарата албады. 37-мүнөттө Фархат Мусабековдун пасынан кийин Дмитрий Великородный гол киргизип эсеп санын ачты. Андан ары күрөш катуу жүрүп жатты. Бирок 1-0 эсеп саны менен биринчи тайм аяктады. Экинчи таймдын 65-мүнөтүндө Барс дагы бир ийгилик жаратты. Эрмек Кинжибаев сол канаттан өзү топту сүйрөп, бир топ коргоочуларды жазгырып пас чыгарып берди. Ал эми ал топко Фархат Мусабеков биринчи чыгып, Тамай соккусу менен гол киргизди. Кошулган убакытта Барстын оюнчусу Никита Лысенко Арген Эмилбековго каршы оюн эрежесин бузуп, Алга пенальти мүмкүнчүлүгүнө ээ болду. Пенальтини Алганын жарым коргоочусу Эмир Эрнисов эч бир кыйынчылыксыз аткарып, бир гол кыскартты. Беттештин жыйынтыгы 1-2. Алга өзүнүн жаңы үйүндөгү алгачкы беттешинде жеңилди. Алай Дордой. 12-турдун башкы окуясы Ош шаарынын Ахматбек Сүйүнбаев стадионунда орун алды. Ал окуянын аталышы Элдик классика, же болбосо Алай Дордой беттеши. Бул тиреши өлкөбүздүн эң бир белгилүү жана принципиалдуу беттештердин бири. Андыктан бул оюндан дайыма көп нерсени күтөбүз. Калсын ышкырыгы менен командалар динамикасы жогору оюнду көрсөтүп башташты. 34-мүнөттө Алай мыкты деңгээлде контр чабуулга чыгып, Илдар Алекберов жакынкы аралыктан кубаттуу сокку менен гол киргизди.
Бул жыйынтык менен командалар эс алууга кетти. Тыныгуудан кийин Дордой активдүү ойной баштады. Бул аракеттер коммерсанттарга жыйынтык алып келди. 50-мүнөттө Владислав Кобылянский пас чыгарып берип, Сүйүнбек Мамыралиев башы менен сокку узатып эсеп санын теңеди. Ал эми оюндун тагдыры 90-мүнөттө чечилди. Юрий Синицкийдин соккусунан кийин топ артка кайтып, биринчи топко Ислам Юнусов жетишип, гол киргизди. Ошону менен элдик классико 1-2 эсебинде Дордойдун жеңиши менен аяктады. Бул жеңиш коммерсанттар үчүн абдан маанилүү. Ал эми алай кийинки элдик классикодо сөзсүз түрдө реванш алганга аракет кылат. Сиздер үчүн Спорт Плюс долбоорунун атайын даярдалган Кыргыз премьер лигасынын 12-турунун жыйынтыктары болду. Майданда жолугушканга чейин саламатта калыңыздар.